Ли Куан Ю реформа курмандыктары. 1959 жылдан 1990 жылга чейин Ли Куан Ю башкарып турганда эч бир байлыгы жок. Керек болсо ичүүгө сууну дагы Малайзиядан ташып келген Сингапур толуп жаткан ички сырткы проблемаларын өзү чечип, 3-дүйнөнүн кедей өлкөсүнөн дүйнөдөгү эң өнүккөн өлкөлөрдүн бирине айланган. Коррупция жана криминал менен күрөшүү. Эгемендикти алгандан кийин Сингапурда коррупция менен криминалдын деңгээли жогору болгон. Ли Куан Юнун бийлиги алар менен ырайымсыз күрөшкөн. Коррупционер катары бети ачылган министрлер ар кандай мөөнөткө кесилишкен. Кээ бирөө өз жанын кыйган, айрымдары өлкөдөн качып кеткен. Триада жана башка уюшкан кылмыштуу топтор аеосуз түрдө жок кылынган. Экономика. Ли Куан Ю экономикалык өнүгүш стратегиясы боюнча Сингапурду Түштүк-Чыгыш Азиянын финансылык жана соода борборуна айландырууну, ошондой эле четтен инвесторлорду тартууну көздөгөн. Бүгүнкү күнү Сингапур жогорку технологиялуу масштабы чоң өндүрүштүн байдыбалын тургузду. Өлкөдө электроника өндүрүшү, финансылык кызмат көрсөтүү сектору мыкты өнүккөн. Ли Куан Юнун коррупция менен күрөшүү жана эффективдүү экономикалык системаны түзүү боюнча чаралары Сингапурдун Азиядагы алдыңкы индустриалдык өлкөлөрдүн бирине айланышына шарт түздү. Билим берүү системасы реформаланды. Эгемендикке чейин калкынын көбү билимсиз болсо, Ли Куан Юнун учурунда тескерисинче баарына сапаттуу билим берилди. Турак жай. 1960 жылдарда ипотекалык кредиттөө системасы түзүлдү. Турак жай курулушу кескен өстү. Жалпыга маалымдоо каражаттары. Ли Куан Ю саясатка жана басма сөз эркиндигине катуу көзөмөл киргизген. Анткени ал экономикалык өнүгүү жана саясий стабилдүүлүк үчүн айрым эркиндиктер чектелиши керек деп эсептеген.